Давайте я тогда расскажу. Данная программа финансируется и поддерживается американским посольством в Кыргызстане и American Consul. Мы, как женский форум Курак, решили попробовать подать участие в данном проекте, и к нашему счастью мы его как бы выиграли. Из более чем 400 претендентов, желающих изучать бизнес-английский язык, мы отобрали 25 участниц. То есть те, кто находится в данном проекте, это, скажем так, самые-самые топ-девочки, девушки, которые были отобраны. Из более чем 432, по-моему, заявки было. Вот. И уже прошел ровно месяц, как мы начали обучаться. Есть онлайн-форма обучения, есть офлайн-форма. Каждый из вас выбрал ту форму обучения, которая вам более удобна. Кроме того, мы провели 2 мастер-класса. Далее, до окончания нашего проекта еще будут проведены мастер-классы. Возможно, они вам дадут более такой обширный спектр знаний именно в области, предпринимательства, так как мы делаем упор на поддержку женского предпринимательства. Кто-то из вас может быть стартапер, кто-то продолжающий, поэтому мы думаем, что эти мастер-классы в дополнение вам помогут быть более успешными. Так, вот Джидегуль присоединилась. Джидегуль, в любом случае, картинка гитина не вот это, возможно, интернет или что, звук жақсы болот это, а бирок видеоңуз так вот немножечко слабовато получается. Wi-Fi уладым, бирок билбейм. Мага бирок сонун көрүнүп. Ну вот я тогда продолжу. В данный момент мы проводим, учимся 4 дня в неделю. Участницам нельзя пропускать данные уроки. Вот. Помимо этого, как я уже сказала, мы дали 2 мастер-класса от Айнуры Сагынбаевой. Впереди еще у нас будут мастер-классы от именитых, знаменитых, топовых спикеров. Вот. Наша просьба для вас, как для участниц, не пропускать, быть активными, чтобы у нас была хорошая посещаемость. Мы очень-очень стараемся. Вот. Сегодня мы решили провести первый прямой эфир с одной из участниц. Ее зовут Джидегуль. Она у нас на связи. Джидегуль, как у вас дела? Слышите? Да, саламатсыз болсам, мен кыргыз тили сүйлөй берсем, мага ыңгайлуу болот. Тогда я первый вопрос задам. Джидегуль у нас сейчас подробнее расскажет о себе. Сегодня у нас будет прямой эфир. Так как мы работаем со всеми регионами, сегодня у нас будет прямой эфир с Джидегуль. Она находится не в Бишкеке, сейчас она вам подробно о себе расскажет. А прямой эфир будет на кыргызском языке. Надеюсь, всем все будет понятно. Андай эмесе Джидегуль, мен сизге сөз берейин. Өзүңүз жөнүндө кичине бир аз маалымат берип койсоңуз. Менин атым Жидегүл, 26 жаштамын, Жалбаттан болом. Жалбат шаарында жашайбыз. Үй бүлөлүү, 2 баланын энесимин. Биздин кичинекей гостевойдомуз бар. 2 жыл мурун ачканбыз. Аты Good Night, Жалбат шаарына келип калсаңыздар келиңиздер. Негизинен мен буга чейин айыл чарбасы боюнча организацияда иштегенмин. Азыр да иштейм, ассистент проекта болуп иштеп. Ошол эле учурда биздин жеке бизнесибизди баштаганбыз, жолдошум экөөбүз үй бүлөлүк иштедик. Азыр пандемиядан улам бир аз убактылуу жишибиз жакшы боло элек, бирок Кудай буйрса чоң пландарыбыз бар, чоң ойгон атабыз. Алдыда көп жаңылыктар болот.
Жидегүл, дагы бир суроо берсем болобу? Вы эмнеге сиз именно биздин проектке катышууга ошондой чечим чечтиңиз? Эмне үчүн? Для чего вам нужен английский язык? Нужен ли? Да, да. Мен бул проект жөнүндө мен жолдошум мага ссылка жөнөтүп бөлүштү. Ал Айнура Сагынбаеванын Facebook'та страничкасынан көрүп, мен ага чейин эле негизи кесибим боюнча лингвистмин, англис немис тили боюнча. Бирок немис тили менен Европага барып көбүрөөк практика болду дагы, англис тилим бир аз аксап калды да. Анан туристтер келгенде Германиядан негизи немис тилдүү туристтер келсе, кең эле сүйлөшүп жыргап калам дагы. Анан англис тилдүү туристтер келгенде бир аз кыйналып калган учур болду да. Жолдошум англисче сүйлөшүш керек болгондо сен сүйлөшчү деп ага түртүп коюп, анан негизи англис тилимди өстүрүшүм керек экен. Биз уже бизнес тармагына өткөндөн кийин ушул тармакта деловой английскийди алып кетиш керек экен деген ой менен, максат менен жүрөт элек. Балким балам азыр 1,5 жаш кичинекей. Балам кичине чоңойсо, бир жакшы курс тапсак, ошол бизнес английскийди өстүрө турган деп максаттар менен жүргөнбүз да. Анан бир күнү эле жолдошум ссылка жөнөтүп, мен дайыма бир өзүмдүн девизим бар да, кыялдар орундалат депчи. Жиде сен дайыма эле кыялдар орундалып бересиң го, мына кыялдарыңды орундатайынбы дейт. Анан кандай экен десем, көрсөң деди. Анан Айнура Сагынбаеванын видеосун көргөндөн эле деп эле отуруп калдык экөөбүз. Сразу анкетаны толтурдук. Жооп келиш керек да. Акыркы күн болуп, уже пятница күн болуп атат. Жооп жок, что-то өтпөй калдым окшойт. Бүгүн акыркы күн чалыш керек эле да, ато эртеге суббота иштешпейт да деп ойлопчу. Анан пятница күн кечинде чалып көрөйүнчү, мен өтпөй калсам өткүзгүлө деп суранайынчы деп. Карлыгачка чалып атпайбы? Чалсам, жок, биз азыр жоопторду берип бүт элекпиз. Эртеге чалабыз бардык участниктерге. Эгерде сиз өткөн болсоңуз, албетте чалабыз депти. Түнү менен уйкум да келбей койду. Өтүп калсам экен, английскийди өстүрсөм экен. Плюс бул жерде бизнес тренингдер бар да. Болгондо да Айнура Сагынбаеванын өзү башка сабактарды көргөндөн кийин, жана программаны көргөндөн кийин бир жолу эле эрип калбадымбы? Анан эртеси күнү жакшы почтага кат алдым өткөндүгүм боюнча. Аябай сүйүндүм. Прям мен издеп жүргөн, каалап жүргөн оюмдагыдай проект болду да. Здесь есть пожелание на русском говорите, деп. Мы на всех языках говорим, это не такая проблема. Но в этот раз мы решили сделать прямой эфир, микс такой на кыргызском и на русском, потому что мы охватываем все регионы. У нас в нашем вообще мандате есть все, и даже желательно не Бишкек, а наоборот, мы стараемся выйти в регионы. Поэтому мы сегодня решили говорить именно на кыргызском языке. Но постараемся миксовать, чтобы было всем понятно. Так, от Айнуры Сагынбаевой здесь есть абдан жакшы окуя экен. Классно. Да, мы тоже... Мы не ожидали, что у нас будет такое количество желающих изучать английский язык, а также слушать наши тренинги, бизнес-тренинги. Но мы очень стараемся, и в данный момент мы прям на самом деле рады, что у нас очень такой живой, скажем так, интерес. Помимо нашего проекта, для тех, кто не прошел, мы организовали еще дискуссионный клуб. Я хочу об этом еще немножечко рассказать. Это те девушки, которые не прошли по каким-то обстоятельствам, по каким-то критериям. Для них мы организовали дискуссионный клуб. Он у нас есть, эта группа есть в Telegram. Если вот сейчас среди участников есть кто-то, кто не прошел наш проект, пожалуйста, welcome. Телефон 0770 93 02 62. Это мой телефон, и я являюсь админом той группы в Telegram. Мы уже провели одну встречу, и надеемся, что дальше у нас будет еще много-много встреч, скажем так. Вот, это для тех, кто не попал в наш проект. Впереди еще будет много-много проектов, будет много-много возможностей поучаствовать. Эми, мен айтып кеткен нерсем Жидегүл, мына ровно бир ай окудуңуздар,
эми ошол жөнүндө маалымат берип кетсеңиз, мугалимдер жагып атабы, сабак кандай түрдө өтүп атат, вообще өзүңүздүн оюңуз, пикириңиз, впечатление кандай болуп атат вообще? Биз адашпасам 3-марттан сабакты баштадык. Мгм. Биринчи ачылышында Айнура Сагынбаева өзү сүйлөп, аябай мотивация берди да. Анан кийинки күндөн мен саат 8-де группага жазылганмын. Эртең менен азыр кээ бир күндөрү мындай үйдө болгондо жүрө бересиң да кең элечи, режимди ойлонбойсуң. Азыр 6-да 6 жарымда как положено уйкудан туруп, балдарымды садикке даярдап, үйдөгүлөргө завтрак тамакты берип, саат 8-ге 5 мүнөт калганда бул жака башка комнатага келип, столго отуруп калам да. Ровно 8 башталат сабак. Прям 15-20 эмес да. Анан кирсең бардык группа ичинде, уже даяр бардыгы. 8-де отурушат, 1,5 саат сабак болот. Аябай кызык болот сабак. Ушунчалык кызыктуу болот, прям сабакты бүтүп калганын каалабайсың да. Бир маалда барсаң саат 9-дан 20 өтүп уже тапшырма берип, кийинки күнгө пландарды коюп баштайбыз. Андан сырткары негизи бул английский үйрөнгөндөгү эң өзгөчөлүгү бул жерде. Мен буга чейин чын айтсам такыр билген эмесмин. Daynet деген приложение. Бул суперское приложение экен. Мындай мен инилеримди, сиңдилеримди телефонду карай бересиңби, ойной бересиңби деп урушам да. Алар го эми игру ойношот. Мен азыр приложенияга кирип ошондой болуп калдым да. Жолдошум английский менен эле жашап калдыңбы деп ошентчи. Бошогондо эле жана приложенияга киресиң, повторять этесиң, жаңы нерселерди үйрөнөсүң. Анан ушунчалык кызыктуу приложениядан отуруп чыккың келбейт да. Жөн эле ошол жерде отура бергиң келет да. Анан ал жерде дагы эң өзгөчөсү микрофонго сүйлөп, анан өзүңдүн үнүңдү угуп, ал жерде приложениядагы носительдин тили менен салыштырасың да. Мен 1 айда аябай өзүмө таң калдым, мен произношением ушунчалык өзгөрдү, ушунчалык мындай жылыш бар да. Мен буга чейин немис тилин үйрөнгөндүктөн бир аз англисче грубо сүйлөчүмүн да. Немисче билесиздер го, guten tag деген деле уже. Анан ошондуктан англисче бир аз кыйналып, англис тилин произношением өтө начар болчу. Азыр благодаря приложению мне улучшилось. Канча киши да, мугалимиңер ким, кандай немеде түрдө сабактар биздин группада 10 аял, эми 10 аял деген себеби эң кичинекей эле менмин, эң жаш эле. Калгандары бүт чоң эжелер. Мен бул жерде аябай таң калдым. Ишкер айымдар бизнеси же болбосо ошол учурда 60га 50гө чыгып калдым деп эле отуруп калбасам, английскийин азыр да өстүрүп, эл аралык деңгээлге эми деле чыксам болот деген аябай мындай күчтүү эжелер менен окуп атканымда, алардын кээде англисче суроо бергенде прям сонун жооп беришет. Аларды көргөндө мен уялып кетем да, бул жактачы жаш төрөп мен тапшырмамды жакшы аткарбасам, мен туура эмес жооп берип койсом, мен түшүнбөй калсам кандай болот депчи. Ошол чоң эжелер уже буга мындай эл аралык деңгээлде иштеп жаткан ишкер аялдар дагы иштеп аткан аябай мындай катышып атат да биз менен чогуу. Мугалимибиз Жолдошева Аида эжеке. Мисс Аида, чынын айтайын, курстарда мындай сабак берген мугалимдерди, балким буга чейин курстарга көп деле катышкан эместермин, бирок сонун эжек экен. Бир суроону бергенде айландырып келип жооп берет, жана түшүндүрөт. Бир суроону деп ортодо 5-6 маалымат, жаңы маалымат аласың да. Плюс жаңы англисче сүйлөйбүз. Переводун айта коюп экен, оңойрок кылып десең айтпайт. Аябай энергичная, активная, мындай ответственная эжек экен, мындай калдырат. Мага абдан жакты. Биякта группада кыздарыңыздар, одноклассник деп коеюн, однокурсник. Аябай көп комментарий жазып атат, восхищаюсь тобой Жийде. Рахмат. Көп жүрөк класстарды басып жатат. Значит, действительно, сиз одна из успешных звездочек. Вот Сагынбаева Айнура написала Жийде звезда. Вот такие комментарии.
Мен проекттен байкаганым мындай болду да, аябай туура отбор болуптур да. Эми башка экинчи саат 4 окуп аткан группаны албетте билбейм, бирок 8 окуп аткан группа бардыгы английский керек адамдар и мындай жөн эле тандалып калган эмес да. Бардыгы желаниясы менен келген адамдар экен. Мындай өзүмө окшогон адамдар бартыр. Анан бул проекттин дагы эң өзгөчөлүгү 1 ай 2 айда эле окуп туруп болду бүттү эмес да. Бул 6 ай окуйбуз да биз. Сентябрга чейинчи. Сентябрга чейин мен прям элестеттим. Имеде турист, биз основном туристтер менен иштеген үчүн мага эң керек да тилчи. Мен келечекте мисалы башка Европадан групповой туристтерди кабыл алам десем, алар менен договор түзүш үчүн мен английский керек. Буга чейин Айнура Сагынбай айткандай эле, ортодо переводчик болсо канчалаган сөздүн мааниси өзгөрөт и жоголот да. Мен алар менен прямо иштешим үчүн сөзсүз тилди өзгөртүшүм керек. Алар онлайн букинг кылганы booking.com, Airbnb деген сонун сайттар бар да. Анан мен азыр пландап атам, мен тилимди ушул шансты колдонуп, английскийимди аябай жакшы өнүп өстүрүп алсам, сентябрь, октябрдан Кудай буйруса ошол booking.com, Airbnb'нин Кыргызстанда бир өкүлү болуп иштеп калам депчи. Вот биздин, кроме английского, еще курс, мастер-класстар берилип атат. Азыр в данный момент 2 мастер-класс берилди Айнура Сагынбаевадан. Ошол жөнүндө маалыматыңыз болобу? Кандай түрдө өттү, жактыбы, темасы кандай, түшүнүктүү болдубу? Биринчи сабакта бизде англис тил бизнесте эмне үчүн керек жана кандай колдонулат ошол боюнча аябай сонун цифралар, статистикалар болду. Ал сабакты окугандан кийин ким мен эле эмес, башка ишкер эмес, жөнөкөй эле аялдар же башка эле адамдар укса деле ал сабакты уккандан кийин англис тилди үйрөнгүсү келип калат да. Экинчи сабак кечегиде клиенттер жөнүндө, кантип клиенттерди өзүндө алып калуу керек, кантип клиенттерди көбөйтүү керек, ошол боюнча сабактар болду. Мен негизи биз өзүңүз көрүп аткандай жаңы эле ишти баштап, кичинекей мындайча айтканда, жаш ишкерлер болуп атпайбызбы? Жолдошум экөөбүздүнчү. Бизнес тармагында биздин эч кандай уктуубуз жок. Бардык нерсени өзүбүз уккан, көргөнүбүздөн, тааныш билиштерден сурап, ушинтип практикада эле үйрөнүп кетип атабыз да. Бул сабактар мага азыр теория болуп атат да. Мисалы мен лояльный клиенты деген сөздү өмүрүмдө уккан эмес элем, чынын айткандачы. Ошондой клиент деген терминдер бар экенин мен кечээ сабактан билдим. Аларды клиенттер бул бардык нерседен кымбат турушун мисалы мен кечээ сабактан билдим да. Кудай буйруса мен да клиенттериме ошол сонун ыкмалар менен аларды өзүмө тартып, өзүмдү алып калып, жана жакшы мамилени сактап калыш керек экен да клиент мененчи. Качан жакшы мамиле менен сакталып, клиентиңдин каалоосундагыдай иштесең, ошондо бизнесиң болот экен. Айнура Сагынбаеванын дагы өтө жаккан мага бир сөзү мурунку сабакта айтылды. Бизнес качан өсөт, качан бизнестин ээси кошо развиваться этип турганда бизнес развивается дейт да. Демек бизге мындай сабактар азыр 6 айга эле эмес, мындан кийин да өмүр бою бизнесибизди гүлдөтөбүз, өнүктүрөбүз десек, дайыма керек экен, дайыма өсүп, өнүп туруш керек экен. Мындайча айтканда, азыр мен теорияларды алып атам. Буларды практикада колдонгондо сөзсүз менде да ийгилик болот деп ишенем. Англисче болсо, вообще азыр группада силер англисче сүйлөйсүңөр. Андан кийин, например, англисче вообще өзүңөр үйдө жеке мындай немеде кандай вообще колдонуп атасыңарбы же мындай кээде болот го, ушул сөз кандай эле ойлонуп көрөйүнчү, англисче кандай болор экен деп. Вообще вот 1 ай өттү. 1 ай мурун өзүңүздү анализ кылсаңыз, өзүңүздүн билимиңиз 1 ай мурун кандай эле, азыр 1 айдан кийин кандай болду? Билимим мен айттым го жана произношением аябай начар болчу. Произношениемде аябай чоң жылыш бар. Аябай оңдолду. Анан экинчисинен биз бул жакта жөн эле английский эмес да. Мен буга чейин жөн эле базовый английскийди билет элем да. Мындайча айтканда разговорный сүйлөшө турган. Азыр биз бизнес английский деп атабыз да. Мисалы мен клиенттер employers деп айтылышым мурда дейт элем. То есть өзүңдүн стафчы.
ошол ал сөздөрдү мурда балким университетте биз жаттаганбыз, үйрөнгөнбүз, бирок ал сөздөрдү биз колдонбогон үчүн тактыр эстеп калганбыз да. А мен азыр неме болгондон кийин, ишкер болгондон кийин ал нерселердин маанисин жакшы сезип атам дагы, бир укканда эле эсимде калып, түшүнүп, колдонуп алам. Практика кылганда жолдошумду аңгыртып билген үчүн мен барып алып, мен бүгүн ушундай нерселерди үйрөндүм, сен биле белең. Ушундай экөөбүз кичине салыштырабыз. Эми буюрса дагы прямой эфирлерге чыксак, биз уже 1, 2, 3 прямой эфирден кийин англисче чыксак болот экен да прямой эфирге. Туурабы? Сөзсүз. Азыр деле болот, болгону бир аз мындай өзүм настроить эткен эмесмин да. Классно. Түшүнүктүү. Значит, бир ай бекер кетпептир. Бир ай, значит, биз өзүбүздүн командабызга дагы ошол бир ай өткөн впечатление, ой пикириңерди бардыгын мен сөзсүз жеткизем. Значит, бир ай бекер кетпептир, бир ай жөн эле жолукпаптырсыңар. Значит, это есть большая польза. Жакшы ийгиликтерге жетишиптирсиңер. Мен ойлойм, мындан кийин дагы көп албан ийгиликтерге жетишесиңер. Анан Кудай буйруса, бир 2 ай, 3 айдан кийин уже биз кыргызча эмес, орусча эмес, англисче прямой эфирлерге чыгып, Сөзсүз. Биз мен үйдө кичинекей келин болуп, ата энебиз менен чогуу турабыз да. Эртең менен туруп, аларга чайды берип, анан мен сабагыма жөнөдүм деп бул жака жөнөйм да. Баргандан кийин дагы мен апам, кайненем дагы английскийин жакшы атабы, сабак кандай болуп атат. Алар да мындай сыймыктанып, сүйүнүп, балдардын садикке барбай калган күндөрү мен карап турам деп ушинтип жардам беришип, баардыгы түшүнүп кабыл алып атат да. Приложение биз күндө жок дегенде минимум 1 саат заниматься этишибиз керек да. Убактым болбой, иштерим көбөйүп кетип атканда мен бүгүнкү күндөн 1 саат заниматься эте элекмин, азыр кичине жарым саат заниматься этип коеюнчу. Иштерим туруп турсун десем, баардык үйдөгүлөр да мындай түшүнүп, кабыл алышып, ошондой болду деп. Бул нерсе биздин келечекке аябай чоң жардамы тиет. Билбейм мен бул канчалык баалуу тренинг, бирок мындай тренингтерди табуу чындап кыйын. Бунун баасы дагы арзан турбайт да. Чындап мен мечтам сбылась. Мы рады. На самом деле, да, данные тренинги, которые дополнительно проводятся, на самом деле они стоят дорогого, скажем так, да, но мы даем вам возможность прослушать их абсолютно бесплатно в рамках данного проекта. Опять-таки, при поддержке американского посольства, при поддержке американского консульства, то есть American Consul and American Embassy in Кыргызстан, мы очень рады и благодарны, что они дают нам возможность внедрить данный проект. Они дают вам возможность изучить английский бизнес, английский язык, а также дополнительно получить вот такие вот мастер-классы, которые на самом деле, конечно, в интернете сейчас куча, масса программ, всяких мастер-классов бесплатных, которые можно пройти. Но когда живые мастер-классы ведутся от топовых спикеров международного уровня и бесплатно, то, я думаю, это дорогого стоит. Я очень надеюсь, что они полезны. Бардыңыздарга жакшы неме алып келет дегенге биз аябай чоң үмүттөбүз да. Мен оюмча мындай да, YouTube, башка жакта азыр тренер, коучтар көбөйүп кетпедиби? Баардык эле знание беришет. Бирок ошол берип аткан знанияны өзү практикасында көрүп, басып өткөн ишеничтүү адамдардын билимин алган туурараак болот деп ойлойм да. Мисалы, бизге бул жерде азыр 2 сабакты Айнура Сагынбайга берди да. Айнура Сагынбай өзүнүн буга чейинки болгон практикасын биз менен бөлүшүп атат да. Бул Кыргызстандын жашоосунда, Кыргызстандын менталитетинде, Кыргызстандын маданиятында ушул нерсени кылса болот дегенчи. Биз мисалы, мен мисалы Саид Мурат Давлатовдун биз анча-мынча
кеңештерин биз ала албашыбыз мүмкүн. Балким Жалал Абадка, балким Кыргызстанга ал нерселер туура келбеши мүмкүн. Кээ бир коучтар балким такыр эле бизнеси жоктур да. Алар жөн эле китептен эле окуп сүйлөп аткандар. Китептен мен деле окуй алам, бирок практикадан өткөн адамдыкы көбүрөөк таасирдүүрөөк, эффектүүлүүрөөк деп ойлойм да. Айнура Сагынбаеваны биз көптөн бери таанып, Кыргызстандагы белгилүү леди, то есть бизнес леди, аккаунтунда ар бир публикацияларын окуп, мотивация алып жүргөн адамдардын бири болгондуктан дагы азыр эффекти чоң болот деп ойлойм. Классно. Рахмат. Ну, наверное, в завершение я хотела сказать, что девочки, дорогие участницы, дорогие наши предпринимательницы, просьба быть активней. Я рада, что у нас очень много тут комментариев именно для Джидегуль, мотивационных сообщений. Я надеюсь, что наш первый эфир сегодня был таким интересным, полезным. В следующий раз я надеюсь, что мы будем очень стараться теперь не только кыргызча, орусча, но мы еще пробовать проводить прямые эфиры на английском языке. Вот здесь есть сообщение АСНБ. Thank you very much. That's very nice to see you. Нам тоже очень-очень приятно. Мы рады и надеемся, что в следующий раз мы будем пытаться прямые эфиры делать на английском языке тоже. Джидегуль, сизге чоң рахмат. Алдыда каларыбыз албан дагы бир жолу мен баардыгыңыздарга рахмат айтып кетишим керек. И биздин донорларга, американское посольство, американ консул тоже чоң-чоң рахмат. Мы надеемся, что в конце данного проекта мы проведем большую завершающую встречу, и где мы встретимся все и увидим. Так, биякта да бир суроо бар экен. Качан дагы курска жазылуу болот? Биз да катышууну каалайбыз. Жиде молодец дейт. Курстар алдыда дагы биздин страничкабызды, биздин Facebook'та баракчабызды карап, маалыматтарды көрүп турсаңыздар болот. Обязательно биздин Instagram, Facebook баракчаларыбызга катталыңыздар. forum.курак деген баракчабыз Инстаграмда и Фейсбукта forum.курак. Ошол жактан биз бүт маалыматты келе жаткан жаңы проекттерге бүт бардыгын чыгарып алдын ала бардыгыңыздарды тааныштырып кетебиз да постоянно. Поэтому карап туруңуз, следите за нашими страничками. А теперь мы прощаемся. Джидегуль, сизге чоң рахмат. Дорогие участницы, всем спасибо. Будем на связи. Всего доброго, удачи. Сизерге да рахмат. Баардыгыңыздарга, жаңы коллективге. Рахмат. Рахмат.